Allah Taala şahit kıladırgan bolsa, üye kıladırgan bolsa, sözsüz erkek adamlar balagatka jetken adamlardan kelişligi vacip. Ayet namazı okuşluktun şartı kaysi bir cuma namazlarga şart kılıngan bolsa, oşol şartlar ayet namazıga dagы şart kılıngan. En birinci şahar bolsun, şahardın finası bolsun, açık yer bolsun degendikten, mına uşul açık yerge kelip, Kuda kalasa İyid Ramazan namazını okumaktayız. Anan sultan bolsun, ya sultanın naibi bolsun degenden, mına bir yerde şaharımızın meri, yana şaharımızın yerinin yardımcıları kere oturat, zamları, mına uşul kişilerge söz versek, uşul kişiler dağın, mına bugünkü şartga layıklı, sizde de İyid Ramazan namazınızlar menen, bayramınızlar menen kutluktab koysalar. Şaharımızın төрағасы Қуанышбек Ғапарович келген, uşu kişiге söz versek, anan bu kişi sizlerde özünün dilideki bolğon sözlerdi aytıp kutluktab koysalar. Geliniz, Қуанышбек Ғапарович. Assalamu alaikum, hurmatlı momunu musulmanlar, şaharımızın turgundары, aksakallar, ağalar, eniler. Bugün mınaki 30 gün oruzu tutup, ıyık Ramazan ayıda Allah'a jakın bolup, Allah'ın razıçılığını alıp, bugün Jalpı Sülüklü şaharının cemaati Razak ploşusunda, ayançasında mınaki ayet mayramda namazını okutaslar. Bugünkü oroza ayet mayramımızlar menen özümdün atından Sülüklü şaharının meri Maksatbek Turganaliевич komandirovkaga ketkenligine байланыштуу merimiz Maksatbek Turganaliевичтин атынан ошондой эле Sülüklü шаардык кеңешинин депутаттарынын атынан куттуктап кетем. Урматтуу Sülüklü şaharынын тургундары, өзүңүздөр билгендей, бүгүн ыйык улугаян күндөрү бүтүндөй ааламда айт намазы, ороз айт намазы окулуп, ааламдагы тынччылык, ынтымак, биримдик боюнча дуалар кылынып атат. Биздин борборубуз Бишкек шаарында президентибиз катышкан айт намазы окулуп, мына ошол жерде Кыргызстандагы жалпы мамлекетибиздеги елдердин ынтымагы, биримдиги, мамлекетибиздин өнүп өсүшү боюнча дуалар кылынып атат. Урматтуу Sülüklü шаарынын тургундары, урматтуу аксакалдар, бата менен эр көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дейт. Бүгүн ушул аксакалдардын, моллаларыбыздын, şu жалпы жамааттын дуасы менен Кудай кааласа, биздин Кыргызстаныбыздагы өнүп өсүп бир жакшы мамлекетке, бакубат күчтүү мамлекетке айланат деп ишенебиз. Бардыгыңыздарды бүгүнкү айыт майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктап кетем. Туткан орозаңыздарды Алла Таалам кабыл кылсын. Мамлекетибизде, шаарыбызда дайыма жакшылыктар, ийгиликтер боло берсин. Бардыгыңыздарды дагы бир жолу бүгүнкү майрамыңыздар менен асманыбыз ачык болсун, элибиз аман болсун, жерибиз бүтүн болсун. Рахмат. Азыркы сөз Sülüklü şаарынын мэринин жардамчысы Исмаилов Кумарбек Исмаиловичке берилет. Assalamu alaikum, урматтуу Sülüklü шаарынын тургундары, урматтуу шаарыбыздын аксакалдары жана урматтуу момун мусулмандар. Бүгүнкү айт намазын, айт күнүңүздөр баарек болсун. Окуйбуз деп ушул бардыгыбыз айт намазын алдыда турабыз. Аллах Таала намазыңыздарды, бардыгыңыздардын жакшы тилектерди, кылган дуаңыздарды кабыл кылган болсун.
30 күн туткан орозоңуздарды, окуган таравих намаздарды Аллах Таала жалпыңыздардын жакшы ибадаттарыңыздарды кабыл кылган болсун. Урматтуу эли журт, сиздерди ушул шаарыбыздын мэринин